Assalamu alaikum. Hormatly men kanalımın көрермандары. Бүгін мен сіздерге bir керемет içimlik жөнүндө айтып бергим келет. Бул баткен өрүк кагынан кайнатылган, демделген шербет. Миң бир түн сымал кылым карыткан жомоктордо падышалар, ханышалар, ханзадалар ичкен шербет içimдиги. Түштүктө буну чүлү деп коет. Бирок биякта көп шербетти биле бербейт окшойт да, компот дешет. Компоттон айырмасы компот кайнатылат. Шербет демделет. Bunu öndürgөн балдар bir канча саат кайнатып, анан дагы bir канча саат демдешет. Өрүктү баткендин өзүнөн алып келет. Баткен өрүгү деген бүгүн бизде аябай ушундай керемет оокатыбыз бар. Бирок тилекке каршы эми жана соодагерлер кээде баткен өрүгүн дагы сыйкырлап ийишет. Дарылашат, товарный вид беребиз. Анан кийин майлашат, дагы нар нерсе кылып, кызыл кыянын өрүгүндө эле кээде баткендикине өткөрүп ийет. Эми баткенге кирет кызыл кыя деле балким. Бирок баткендин өзүнүн өрүгү бар. Мисалы үчүн исфарак деген өрү бар. Билесиздер, Кыргызстан жүрөк жана кан тамырлар оорусу боюнча биринчи орунда турат. Мына ушул Кыргызстанда дары ичпей эле ушул баткен өрүк кагынан демдеп шербет ичсе деле алда канча көп ийгиликтер болмок. Мына ушул баткендин өзүндө ошо бөлтөк-сөлтөк болгон. Аны базарга алып чыкса, албаса деле керек. Мына ушул өрүк кактан алып келип балдар ушинтип демдеп чыгарышат. Жана атайы шише идиштерге коюшат. Эмнеге? Биздин элибизде ушу шише идишинде ичкенге укугу бар, татыктуу дейт. Анткени баклажка деген баклажка. Европа жана өзүн наркын билген элдер ушул акчасына карабай шише идишинде ичишет. Бүгүн бул жигиттер бул ичимдикти бир-эки ашканага беришет, кафелерге, ресторандарга, анан калганын ушу фрунзе дүкөндөрүндө гана сатышат. Фрунзе дүкөндөрүндө кирип сурасаңыздар, ушул тилекке каршы арт жакта буруштарда коюп коет экен. Бул жанагындай товарный види жок го менимче. Бирок ошого карабай издеп таап ичип аткандар бар. Мен эмне үчүн силерге бул ичимдикти сунуш кылам? Эки себеби бар. Биринчиден, натуралдык экенине мен кепилдик берем өзүм. Адатта баклажкага койгон ичимдиктер тез бузулат. Жана аны тез бузулбастыгы үчүн бензат натрий, сорбат калий деген дарыларды кошушат. Дагы кылбаган лимон кислотасынан баштап кылбаган кылыктары жок өндүрүүчүлөрдүн. Анын бири да бияка жологон жок. Болгону бир аз кант кошулат, жана данектин ачуусун басуу үчүн кант кошушат экен. Калганы табигый өзүнүн даамында. Экинчиси, мен айткандай баягы шише идиште биз шишеге өтүшүбүз керек туугандар. Бул чыныгы биздин наркыбыз. Шишеде тамак ичсек болот, биз бейиштин төрүндөгүдөй жердебиз. Үчүнчү себеби, мен жана жогоруда айткандай, Кыргызстан кан тамыр жүрөк оорулары боюнча биринчи орунда. Бул курамы боюнча мен өзүм лабораториядан өткөргөм ушул өрүк кактарды бир кезде. Кальций, магний, натрий боюнча чемпион. Ушу баткен өрүк кагы, исфарак өрүк кагы. Анан төртүнчү себеби, бүгүн той топурдун баарын карасаңыздар, өлүм житимде деле столдун үстүндө баягы 5 литр 80 сом болгон баклажкадагы юпелерди алып келип коюп коет. Жөлө сууга аралаштырылган порошоктор. Элибиз иче берет экен мына ушуну. 80 сом арзан. Үйлөрүнө алып ичкендер бар дагы керек болсо ушуларды. Кафелерде деле ушуну өзүбүз кайнаткан компот деп бере берет алдап. Эмнеге мындай ичте болбосун? Анчейин деле кымбат эмес. Шундап айтканда. Анан күндө эрте менен турганда ушундан ичип, жатаарда да ушундан ичип жатса сонун азык. Эң негизгиси дагы мен ушу сүйүнчүлөп айта турган, муну бул бизнес өзү киреше көрө турган бизнес эмес, кайрымдуулук бизнеси. Бул ичимдиктен түшкөн кирешенин 100% кайрымдуулукка иштетилет. Азыр жигиттер бир канча студентке стипендия төлөйт, бир канча үй бүлөнү каржылайт. Азыр албетте кирешеси бир аз азыраак. Ошон үчүн биз силерге кайрылып атабыз, урматтуу эле журт. Эгер сиздер жакшылап колдоп ошол ичимдиктен ичип берсеңиздер, бул жигиттердин кирешеси да көтөрүлүп, мындай каржылаган үй бүлөлөрдүн да сабы арбыйт эле. Анан ушун менен эки нерсени силерге айтам. Биринчиси, натуралдык, чыныгы, табигый, пайдалуу азык. Экинчиден, акчасы да акыретиңиздер үчүн соопко иштейт. Демек, бир эле уртам менен эки ишти аткарсаңыздар болот. Өзү да көркөм. Үйгө алып алганыңыздарды көрөсүздөр, үйгө алып куюп ичкениңиздерде өзү да көркөм. Мына ушундай түстүн кубулушу, тим эле жакут түсүндөгү чагылууларды берет.
Mazda şerbetini sorаңыздар. Кадимки өрік şerbeti. Болгондора Баткендин өрік şerbeti. Мен ушул жөнүндө силерге айтып бергим келди. Үй шартында да кылса болот. Бирок үй шартында дайым эле окшоштуруп кылыш кыйын. Bir gün demlegeniň başgaça bolup kalışı mümkün, bir gün biraz başgaça bolup kalışı mümkün. Anan örükte de özüňөр tanday albasaňar adaşyp kalyşyňar mümkün. A bu jolga koyulgan öndürüş oşonduktan kepildigi bar. Barıňyzlarga sunuş kılabız. Men emki blogumda şaar kıdırıp göreyin dedim. Şunça jıl şaar jönünde eştek aytkан emes ekenim, bir aytıp göreyin dedim. Bolgonda da şaardagı eň bir ушундай bir sır, mamleketlik sırga aylangan bir maseleni köterebиz. Alda olsa emne üçün bizdin şaarыбызda чыгынды kanalar açık жайгашкан. Emne üçün jol boyuna tizilet, başka ülkelerde bu nerse bektilet. Bul da demokratiýabı je bizim bağım barasatыбызды mal töölep ketkenbi. Ошол жөнүндө эмки blogda söz bolot.